Ошондо көйгөйлөрдү айтпайлыбы, эптеп бир сурок ошо креслону ээлеп отуруш үчүн бар жогу сонун деп биздин өлкө жетекчилерин дагы элге жаман көрсөтүп атасыздар. Мына бул прививка, бир балага 2 жолу саят деген бул эмне деген нонсенс. Бул тарыхта болгон эмес мындай. Токтогулда бир наристеге бир прививканы 2 жолу саят деген. Мына Семейден окудуңуздар. Ата-энеси сизди сотко бериш керек. Балдарына пособияга чыгара албаган, дагы деле ошол таныш тамыр аркылуу пособия алган. Башка мамлекеттерге барсаң аптека таппайсың. Биздин мамлекетте болсо нан саткан дүкөндөй аптекалар. Бул эмнеден кабар берет? Бул элдин ошого наркотикке отурганда эл дарыга отуруп калган деген түшүндүрөт да. Мен мындай эле тоголок эле айткым келип атат сизге, жалпылап элечи. Биз көйгөйдө эмес, мындай как будто бир бар жок жак оңолуп кеткендей мен сөздөрдү уктум да азыр. Бир өзүнөн бир ушундай маселе жаралып атат. Шунга керек деген бир алгылыктуу бир маселе көтөргөнүңөрдү укканым жок. Баарыңар эле сонун болуп атат. Сонун болсо көйгөй каяктан келип атат? Эмнеге анда бул маселе ушул көтөрүлүп талкууга алынып атат? Мына азыр мен бир-эки маселелер боюнча айтып кетейин. Маданият министри биз дейт китепканаларды баарыны капиталдык ремонттон өткөрдүк дейт. Кайсы китепкана өттү? Биз мына кече жакын деле биздин комитет барып Жалал Абад шаарында, райондорунда барып көрүп келдик акыбалдарын. Давайте бир чындыкка кайтпайлыбы? Ошондо көйгөйлөрдү айтпайлыбы? Эптеп бир сурок ошо креслону ээлеп отуруш үчүн бар жогу сонун деп биздин өлкө жетекчилерин дагы элге жаман көрсөтүп атасыздар. Ошол эле маселе урматтуу Алымхан Садынович, саламаттык сактоо системасында дагы бар. Азыр мына мен кесиптешим айтып кетти, дар-дармектер боюнча, бүгүнкү жетишпеген нерселер боюнча. Азыр барсаңыздар больницанын тегерегинде жарым саат отурсаңыздар, элдин баары аптекага очередь. Эмнеге очередь? Себеби жок эчтеке, ошон үчүн сатып алган очередь. Билим берүү министрлигинде мынакей баарыны туура болуп атат. Мунун баары урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин жеке көзөмөлүнүн негизинде салынып атат. Сиздер өзүңүздөрдүн ойлорду айтпайсыздарбы? Азыр отчетто баары ушул өкмөт тарабынан жалпы ушул бүгүнкү болуп аткан жумуштун аткарылганы, өзүңүздөрдүн бир идеяны укканым жок мен. Бүт баары эле ошол жанакы эле кайталанган маселелер баары сонун болуп атат, кылып атабыз. Эл качан мындай ишенбечилик көрсөтүп чыгат? Качан ушул жеке маселеси чечилбей калганда? Жеке маселелер каерде болот? Ушул именно ушул айтылган биздин азыркы урматтуу министрлер баяндама жасаган министрликтерде болот. Кайсыл жерге барба көйгөй. Мына эмгек министрлигинде дагы деле ошол көйгөй, дагы деле ошол жанакы балдарына пособияга чыгара албаган, дагы деле ошол таныш тамыр аркылуу пособия алган. Мына өткөнкү бир комитетте батыр энелер жөнүндө маселе көтөрүлгөндөн бери канчалаган энелер кайрылды. 7-8ден балдары барлар ошол батыр эне статусуна ээ боло албай жүрөт экен. Бир жолго коюлган эмес жумуш. Тигизине барса тияка бар, бунусуна барса бул жака бар. Министрлердин азыр эми баарын сүйлөгөнүн уктук. Жөн эле проблема, маселе жок, көйгөй жок. Майкөл, Сүткөл жашоого келип калгандай сүйлөдү да. Эгер ошондой жашоого келип калсак, бали дейт элек да. Көйгөйүбүз абдан көп да. Мына алыс барбайлы. Алымкадыр Сабирдин, сиз келгенде бизде абдан үмүт зор болгон да. Бул жерде биз жеке мамиле тигиндей мындай маселе экинчи планда, биринчи планда жумуштун кызыкчылыгы болуш керек да. Мына бул прививка, бир балага 2 жолу саят деген бул эмне деген нонсенс. Бул тарыхта болгон эмес мындай. Токтогулда бир наристеге бир прививканы 2 жолу саят деген. Мына Семейден окудуңуздар. Ата-энеси сизди сотко бериш керек. Наоборот, сиз депутатты сотко берип отурасыз да. Бул тарыхта болгон эмес. Эч качан министр депутат сотко берген эмес. Мыйзамда жазылып турат, депутат сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт мыйзам боюнча, туурабы? Сиз мыйзамды окуп алышыңыз керек эле да. Сиз башка нерсе менен алектенип жүрөсүз да. Сиздин биринчи маселеңиз азыр элдин канткенде саламаттыгын оңдойм деген маселе болуш керек. Сиз вперед только. Сиз эмне депутаттар эми, сизди кызыктырбаш керек. Сиздин номер биринчи маселеңиз президенттин сиздин астыңызга койгон тиги талаптарын, анан элдин талабын аткарышыңыз керек да.
Башка мамлекеттерге барсаң аптека таппайсың. Биздин мамлекетте болсо нан саткан дүкөндөй аптекалар. Бул эмнеден кабар берет? Бул элдин ошого наркотикага отурганда эл дарыга отуруп калган деген түшүндүрөт да. Мен мындай эле тоголок эле айткым келип атат сизге, жалпылап элечи. Анан бул мен таң калдым, 2 жолу бул баланын эртең эмне болот? Мунун ден соолугу эмне болот? Буга бир чаралар колдонуш керек. Башка министр болгондо мен моралдык укугумду жактап туруп, өзү эле арыз жазып кетип калыш керек мындай учурда. Анан башка нерсе жөнүндө сөз кылбай эле коюш керекпиз да. Анан эми мына жерде маданият министрлигинде чынында былтыркы жылкы жанагы биринчи эле кезекте инструменттерге 25 миллион бөлүндүбү? 200, немен филармонияга бир 25 миллион бөлүндү деп тиги оркестрларга бөлүндү дедиңер. Мына бул эми бул болгон эмес эч качан. Эми болгону мына шартты түзүп берип атасыңар. Талап маданий элдин мындай баягы табити деп коет да. Элдин табитин өстүрүүгө силерде бир шарт түзүлдү да. Туурабы? Мурда биз мына мен билемин, кийими жок эле, инструменти жок эле, анан эмнени талап кылабыз дечи элек. Азыр шарт түзүлдү. Болгону мындай реформа жазганга силерде шарт бар. Анан мына СМИ жөнүндө мыйзамыңарды алып коюпсуңар. Алып турупсуңар, бул эң туура да. Аябай элде да нараазычылык көп болуп кетти эле. Муну кайрадан иштеп чыгабыз деп атасыңар, бул багытыңар туура.